Кайсыл тармак болбосун, ишин илгерилетүү үчүн заман талабына жараша уламдан улам жаңылыктарды киргизип турат. Бул үчүн каражат дагы жумшалат. Ал сөзсүз баа саясатына таасир этет. Базар экономикасынын табияты ушундай. Энергетика тармагын жаңылоо жана калктын санынын өсүшүнө жараша кошумча кубаттуулуктарды ишке киргизүү шарт. Калктын жана бардык керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыз кылуу үчүн жабдууларды өз учурунда оңдоп түзөп, электр тармактарын жаңылап жана жаңы кошулган керектөөчүлөрдү камсыздоо үчүн жаңылоо мезгил талабы. Бул жумуштар тармактын жападан жалгыз каржы булагы болгон тарифке гана байланыштуу. Учурда калкка болгон электр энергиясынын баасы 1 киловатт-саатка 77 тыйын. Мындай тариф 2014 жылдан бери өзгөрүлбөй келет. Ошол эле учурда электр жабдууларга болгон нарк 2-3 эсеге кымбаттаган. Мисалы, алюминий өткөргүчтөрүнүн 1 килограммы 2014 жылы 150 сом болсо, 2023 жылы 367 сомдон турат. Демек 217 сом кошулду. 0,4 киловольт металл конструкцияларынын бир даанасы 2014 жылы 624 сом болсо, 2023 жылы 953 сомду түзүп, 329 сомго кымбаттады. Ал эми 10 киловольт металл конструкцияларынын бир даанасы 2014 жылы 1700 сом болсо, 2023 жылы 2641 сомго жогорулады. Изоляторлар тибине жараша бир даанасы 2014 жылы 42 сомдон 1000 сомго чейин бааланса, азыр 71 сомдон 1645 сомго чейин кымбаттады. Баасы 160%га өстү. Күйүүчү майдын 1 литри 2014 жылы 30 сомдон бааланса, 2023 жылы 60 сомдон сатылууда. Жабдууларды жаңылоо учур талабы. Жалал Абад облусунда жалпы 110 даана көмөкчөрдөн бар. Алардын алгачкылары мындан 60 жыл мурун курулуп, эскилиги жетти. Айрымдарынын жарактуу мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу оңдоо үчүн керектүү тетиктерди табуу дагы мүмкүн эмес. Себеби ошол учурдагы жабдуулардын тетиктерин чыгарган заводдор азыр иштебейт. 2014 жылдан бери энергетика тутумуна 45 миңден ашык жаңы абонент кошулган. Ал эми жыл сайын 4 миңден ашуун абонент катталып турат. Бардык жана жыл сайын тармакка кошулуп жаткан жаңы керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн кошумча кубаттуулуктарды ишке киргизүү керек. Тагыраак айтканда, заманбап көмөк чордондорду куруу зарыл. Бул көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн албетте каражат керек. Калкты жана экономиканын башка тармактарын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыздоо үчүн бүгүнкү күндөгү тарифтерди заман талабына жараша кайра карап чыгуу зарыл.